мектепти куруу, анын сапатына көңүл бөлүү, кыска мөөнөттө ушундай көп билим берүү мекемелерин ишке киргизүү оңойго турбаса керек. Биринчиден мен жалпы радио угуучуларды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетким келет. Себеби биз келе аткан жылдын жыйынтыктап атып, келе аткан жаңы жылга биз өз иш пландарыбызды түзө баштайбыз. Быйыл жылы 2022 жылы эмне жумушту кыла алдык, эмне жетишкендиктерибиз болду, эмне кемчиликтерибиз болду деген биз азыр анализдерди жасап атабыз. Чынында ушул биз эл дагы биздин шаардыктарды айтып атат. Ушу биздин дагы президенттин тапшырмасы менен урматтуу президент Садыр Нурбажоевич бюджеттен 2,5 миллиард сом бөлүп берип, ушу 15 мектепти, бир бала бакчаны куруу маселесин бизге тапшырган. Биз ошону убагында ошо айткан срогунда бүтүрдүк. Сапаты абдан жакшы. Азыркы кезге чейин биздин мугалимдер дагы башка дегеле башка жактагы мектептин мугалимдери да келип бизге да ушундай качан мектеп курулат, кызыгып бизге да ушундай жакшы шарт, бардык шарты менен мектептерди куруп бересиңерби, же болбосо реконструкция кылып бересиңерби, дагы бала бакча салынабы, дагы кандай объекттер салынат деп жакшы нерсени элдер бат эле кабыл алды. Анан ошону азыр биз пландап атабыз. Ошол иш пландарыбызды жасап атабыз. Биз баягы мектептерди ачып атканда ошол жердеги элдерден суроо талаптар болгон. Ушул жерге мектеп курдуңар, эми бала бакча маселесиндагы бала бакча куруп берсеңер дегенде маселе түшкөн. Андан тышкары баягы кээ бирки бүтпөй алган, башталып турганда биздин соц объекттери бар болчу, больницанын, бала бакчанын пристройкалары, ошол маселелер дагы бар. Ошону азыр бүтүрүп аягына чыгарып атабыз. Эми эмки жылга 23-жылга биз азыр бир канча проекттерди карап атабыз. Ошо шаарды соц объекттен башка дагы дегеле эмне жасасак болот, шаарды кантип өзгөртсөк болот деген биздин азыр даярданып эмки жылга план түзүп атабыз. Мына жакында эле 3-чеченеден республикалык бюджеттти карап бүтүштү. Эми шаар биз ошол республика эми биздин Бишкек шаарына бюджетибиз кандай каралат, ошондон көп нерсе зависит этет. Бирок биз аракет кылабыз. Бул башталган ишти биз таштабашыбыз керек. Мындай иштерди дагы астыга жылдырышыбыз керек. Мына президентибиз дагы бизге тапшырма кой деп атат. Мына өзгөчө радио угармандарга абдан кызыктуу болсо керек. Мына смог маселеси актуальный болуп атат. Ошону көбүнчө 240 баня бар, частный баня. Ошонун эң бир ушунун дагы ушу смогтун бир причинасы да ошо частный банялар, синтетический отходдорду жагып, көмүр менен жагып, ушундай маселени чечүүнүн бир жолу деп бизге ушу жаңы конуштарда ар бир райондо 3төн деп пландап атабыз. Бир 10дон ашык, бир 10-15 социальный баня куруш керек деген план түзүп атабыз да. Эми азыр ушу жуманын ичинде биз тактап бүтөбүз. Ошо эмтуунун жетекчилери менен, ошол жашоочулар менен тактадык. Кайерге барсак, кайерде ушу участоктор бар. Анан бул социальный баня дагы биздин элдерибиз үчүн керек. Себеби кийинки убактарда билесиздер, бар тең эле коммерческий банялар болуп кеткен. 500 сом, 1000 сом баалар өтө кымбат. Биздин шаардыктар андай баняларга түшүш мүмкүнчүлүгү да жок. Ошон үчүн социальный баня бир 150-200 сом тура турган баняларды бардык шарты менен курал деген биз президент тапшырма берип атат. Азыр кийинки жылга, 23-жылга. Андан тышкары бала бакчаны дагы курушубуз керек. Анын списокторун тактап атабыз. Анан кээ бирки жаңы конуштарда мектеп маселеси чечилбей калган конуштар болсо аны да киргизебиз. Баягыдай көп эмес, но эми ушундай объекттерди буюрса 2023-жылга пландап жасап даярданып атабыз. Абдан жакшы. Демек баягы кыска мөөнөттө мектептер кандай курулса, кийинки жылы дагы ошол социалдык объектилер ишке берилсе, шаардыктар үчүн абдан чоң белек болот экен.
Эмилбек Мырзакулович, дагы бир маселе да, Бишкек шаарында калктын саны абдан көбөйүп атат. Ички миграция буга чоң таасирин тийгизди. Өзүңүз айткандай, мындай жаңы конуштарда дагы калктын жыш жайгашышы байкалууда. Бирок бир маселе бул транспорт маселеси. Бишкек мэриясы сиздер ушул транспорт маселесин чечүү багытында бир топ сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, транспорт менен камсыз кылуу жаатында аракеттер болуп атты эле. Кандай чечилип атат? Эми ушул учурдан пайдаланып муну бизден качан келет автобустар деген суроолор абдан чоң суроолор болуп атат. Биз өзүбүздүн 21 жылы биздин шаардын бюджети 10,5 миллиард сом болсо, биз бюджетти быйыл доходный частын өзүбүз 3,5 миллиард сомго биз көбүрөөк чогулттук. Бюджетибизди 3,5 миллиардга көп болду. Ошонун эсебинен биз 1 миллиард сомго 120 автобус сатып алдык. Ал автобустарды бардыгы тең азыр келатат, сурашып атат. Мен өткөндө бир суроо бергенде бир журналисттерге айттым эле, 15 декабрда келип калат деп, мен тактап коеюн. Автобустар келип Казакстан менен Кытайдын границасына келди, автобустар насты келип атат. Азыр Кытайда дагы ковид абдан күчөп аткан мезгил. Бирок биз аракет кылып ошо жабылып калганча алып чыгып, автобустарыбыз чыгып келип атат. Эми ошол жерден бүгүн эле Кытайдын посолу менен тиги Казакстандын посолдору менен сүйлөшүп атабыз. Ошол жерде чоң очередь пайда болуптур. Себеби ушу жаңы жылдын астында Россияга өтүп аткан, башка мамлекеттерге өтүп аткан баары тең ушу Казакстан аркылуу өтүп атат. Биз эми Торокарт менен ал автобустарды алып келсек, бизде перевалдар болуп атат. Перевалдар менен жаңы автобустар өзүнүн своим ходом келип атат. Ошон үчүн рисковать этпей, бир логистический компания ушу Бактуу деген посто, Харгоста эмес, Казакстандын Бактуу деген бизге Ысык көлгө жакыныраак, ошол посто автобустар келип, ошо посольстволор менен иштеп атабыз. Ал жерден берге 2 күндө келет. Негизги ошол жерден өткөзүү маселеси болуп атат, себеби чоң очередь экен. Анан учурдан пайдаланып айтып кетет элем, бир сабыр кылып туруңуздар. Күтүп туруңуздар. Буюрса 120 автобус, чоң автобустар, газ менен жүрө турган автобустар келет. Андан тышкары мына өткөн жумада мен Азиатский банк развития менен 120 электробуска кол койдум. Эми анын тендери бүткөн, ратификациядан өткөн. Мына биз кол койгон соглашение кол койгондон баштап ошо Азиатский банк развитиянын представителдери менен мен жолуктум. Алар дагы ушу 120 электробуста жазалып башталды да. Аны эми 23-жылдын даяр болгондо аны дагы заранее айтыш азыр кыйын экен, себеби мына карантин болуп атат, штрафный санкциялар болуп калат, кээ бирки мамлекеттин ортосунда, ал комплектующий запчасттар кээ биринде болуп калат, жок болуп калат экен. Ошон үчүн мен өткөндө 15 декабрь деп койдум эле, себеби мындай ковид боюнча ограничение болорун биз биринчиден билген жокпуз, экинчиден контракт боюнча 15 декабрда бизге Бишкекке келип калмак. Эми алар дагы ушундай ситуацияны бизге түшүндүрүп атат. Ковид боюнча аларда өтө катуу ограничение экен Кытайда, ошон үчүн бир аз кечигип атат. Ну, факт то, что келип границага келип калды автобустар. Эми айдан границадан чыкса эле 1000 километр экен, ал бир 2-3 күндө биздин шаарга чейин жеткизип беришет. Кыргызстанга жеткенден кийин эле пайдаланууга бериле баштайт. Ооба, даяр автобустар. Алар как раз заводдон бияка чейин 5000 километр болуп атат. 5000 километр обкаткадан да чыгып калат экен, автобус даяр болот. Андан тышкары алар 2 жыл бизде ошону гарантированный обслуживать этип берет. Завод. Бул завод өтө чоң, Джонтон деген Кытайдын чоң заводу. Ал жерде биздин 2 специалистибиз барып келди. 18 000 иштейт экен, конвейер менен чыгат ал автобустар. Муну Алмата, биздин жаныбызда Алмата, Казакстандын Алмата шаарында, Астана шаарында, Россиянын бир 20 чакты шаарында ушул автобустар алып жүрүшөт экен. Ошон үчүн биз дагы ушул текшерилген жакшы автобустар экен деп биз ошого токтоп ушуну алдык. Сапатына кепилдик бар экен. Сапатына кепилдик бар. Себеби Россиянын көп шаарларында да бул пайдаланып жүрөт экен. Мен өзүм Алматага барып көрүп келдим. Автобустар жакшы экен, чынында сапаттуу автобустар. Жакшы.
Дагы бир маселе бизде Кыргызстанда айрыкча ошо биздин Бишкек шаарында сиз жетектеген ыш маселеси кыш келгенде абдан көп маселе жаратты, коомчулукта талкуу жаратты, өзүңүз көрдүңүз. Анан ушул көйгөйдү чечүүнүн дагы кандай жолдору сунуш болуп атат? Сиздер кандай чара көрсөк деп атасыздар? Ушул эле сиз айтып аткан жана газ менен жүрүүчү автобустар, электробустар сатылып алынат деп атасыз, мончолор салынат деп атасыз. Анан көп адистер дагы айтып атышпайбы ушул курулуштун чаржай жүргүзүлгөнүнөн улам дагы баягы экологиялык бир эреже талаптарга туура келбей калган учур болгон деген. Ошону менен макулсузбу? Бул боюнча дагы адистер менен сүйлөшүп жатасыздарбы? Мунун себептери көп чынында. Ал дагы ушундай тартипсиз курулуштардын дагы таасири барбы? Таасири тийип атат, бирок анчалык деңгээлде эмес. Мисалы үчүн айтып атпайлыкпы, тетистин болгону бир 10% эле, тетистин эле таасири 10%, тиги сабалычный полигондо күйүп аткан бир 10%, анан транспортто 40%, анан частный үйлөрдө 40% экен деген специалисттердин анализдери бар. Бирок бир нерсени сиздерге айтып коеюн. Мына сиздер менен биз ошо Бишкекте канча жылдан бери жашап жүрөбүз. Бул смогтун пайда болгону бир 10 чакты жылдан ар жак бер жак болду да. Эң чоң себеби бул биздин кара кеченин көмүрү. Муну жашырышка болбойт. Себеби кара кеченин көмүрү зольность аябай бийик, калорийности ылдый. Ошон үчүн кара кеченин көмүрүн жага баштагандан кийин, мына өзүңүздөр билесиздер, Караганда да көмүрүн кара жырааныкын алып жаксаңыздар, айдан көк түтүн чыгат. Монда кара түтүн чыкпайт. Себеби биздин көмүрүбүздүн ушу калорийнасы менен зольностунан себеби бар. Ошон үчүн биз частный үйлөрдү азыр сунуш даярдап атабыз. Негизинде газ менен жылытылган частный үйлөрдү которушубуз керек. Мына жыл массивтердеги частный үйлөрдүн баарын газга которушубуз керек. Биз азыр ушундай сунушту даярдап атабыз. Жана банялардын баары тең газга өткөзүш керек. Майда банянын баарын токтотушубуз керек дагы. Биздин шаардын ичинде 240 баня бар. Жеке менчик. Мына ошолордун баары тең жана синтетический отходдорду жагып аткан учурларды көп. Рейдтерди жүргүзүп атабыз. Мунун күрөшүү жолдор бир эле транспорт айтып атабыз, өтө көп. Бирок мен шаардыктарга айтып коеюн, бул бир жылдын ичинде же бул бир күндүн ичинде эле бул чечип кое турган маселе эмес, же болбосо бул кече жакында эле пайда болгон маселе эмес, бул маселенин пайда болгондо 10 чакты жыл болуп калды. Бирок муну менен күрөшүбүз керек. Мына июль айында эле мен ушул жеке менчик баняларга шаардын атынан предписание берип айтканбыз, эскерткенбиз. Кышында смог башталат, аны билесиңер, биз ошого даярдык көрүп атабыз. Анан экологически таза же газ менен же электрический иштесе биз уруксат беребиз баняны иштеген. Эгер мондай көмүр жагып же синтетический отходдорду жага турган болсо банянын баарын жабабыз деп эскерткенбиз. 240 баня бар, частный баня. Ошон үчүн ал жагынан иштеп атабыз. Кээинки биздин жарандар суроо берип атпайбы, силер кыш келгенде эле эстеп каласыңар. Биз кышты эмес, жайдын июль айында эле бул маселе менен күрөшүп келгенбиз. 2021 жылдан бери өкмөттүн токтому чыккан, ар бир министрлик өзүнүн тапшырма беришкен. Министерство энергетика эмне кылыш керек, Министерство экология эмне кылыш керек, шаар эмне кылыш керек. Ошондой өкмөттүк комиссия бар, ошол комиссиянын. Мына бизге мэрияга берилген 5 тапшырма бар. Бирөөсү жана биздин 47 котельныйыбыз бар, бизде шаарды жылыта турган. Ошонун 22си көмүр менен, калганын газга өткөн, электричество газга өткөн. Биз ошону күтүп отурбай, жылына 3төн котел биз газга котормокпуз. Биз Турциядан ушуну смог маселеси курч болот го деп ойлоп, Турциядан жана газовый котелдордун баарын лизингке алдык. Ошонун баары тең болгон 22син тең эле газга быйыл өткөзүп коебуз. Котелдорду алып келдик, бизде турат азыр. Азыр эми ошонун баары тең проекттерин жазалса эле биз алмаштырып коебуз. Ошондо бизге коюлган маселелер ушундай. Баняларды жанагындай курабыз деген пландар болуп атат. Анан мынагу тетисте да маселе бар, көмүрдүн сапаты боюнча. Анан автотранспортный жанагы автобустарды, электробус, газомотордор менен жүргөн автобустарды алып атабыз. Бул да бир топ чара. Ошентип жылына биз 15-20%, 10-15-20% жылын азайтып отурушубуз керек дагы. Бир 7-8-10 чакты жылдын ичинде биз смог маселесин ошондо гана чече алабыз. Муну шаардыктар туура түшүнүш керек. Убакыт керек экен. Убакыт керек. Эми бул баарын бир источниги
бир эле мекеме болсо аны бир жылда чечип койсок болот. Бир источниктер өтө көп. Ошол Бишкек шаары. Анан жана курулуш маселесин айтпадыңызбы? Курулуш маселеси чынында анын дагы тиешеси бар. Себеби деген шаар өзгө биздин бир котлованда турат, өзү Бишкек расположениеси ушундай. Себеби биздин мына Байтик жактан келген Коктудан югтан северде карай проветривый болуш керек көчөлөр. Мына Совет Байтик Батыр көчөсү, Манас проспектиси көчөлөрдү карап көрсөңүздөр, югтан северге Коктудан шамал тазалап жүрүп туруш керек. Бирок тилекке каршы ушу курулуштарды ушуну эске албаган учур бар. Анын биздин шаардыктар туура айтып атат, муну моюнга алыш керек. Бирок муну тартипке азыр эми салышкандай болот. Негизи курулуш маселесин уруксатты шаар бербейт, уруксатты. Уруксат кагазын толугу менен Госстрой муну менен жоопкерчилик ошолордо. Себеби уруксат кагазын курулушка уруксатты дагы текшергенин дагы экспертизасы дагы приемкасы толугу менен Госстройдун жоопкерчилигинде. Мам курулуш жооп берет экен да демек. Ошол Госстрой буга жооп бериш керек. Жанагы газдаштыруу жөнүндө дагы учкай айтып кетпедиңизби? Жаңы конуштарда газдаштыруу маселеси, процесси жакшы жүрүп атат да бүгүнкү күндө. Бул мындай ошол жанагы жаңы конуштарда жашаган, социалдык жактан аз камсыз болгон, же болбосо мүмкүнчүлүгү азыраак жарандардын арасында дагы бүгүнкү күндө тезирээк ошол газ киргизип алуу маселесин чечүү боюнча кайрылуулар болуп атканын өзүңүз деле угуп жатсаңыз керек. Негизи эле ушул жаңы конуштарды газдаштырууну тездетүүнүн дагы кандай жолдору бар экен? Сөз тездетиш керек. Биз азыр ошо сунушту даярдап атабыз. Жана МТУнун жетекчилери менен жаңы конуштарда 2023, 24, 25-де бул аябай созулуп кеткен. Биз азыр ошондой сунушту даярдап атабыз. Биздин кабинет министрликке сунуш киргизебиз. Бишкек шаарында ушундай смог маселеси курчтуруп аткандан кийин башка региондор токтотуп туруп биринчи Бишкекте чечиш керек деген сунушту биз беребиз. Кайсы конушту 2023-2024 бул нар жака созбой 4-5 жылга нары созбой. Азыр Газпром менен да сүйлөшөбүз. Биз өзүбүз азыр анализди жасап атабыз. Кайсы конуштарда ошонун графигин астыга жылдыруу боюнча. Андан тышкары биздин кээ газ менен капсыз болгон конуштарда дагы газдын баасы кымбатыраак болуп атат. Печкасы кымбат экен, 100 000 сомго чейин чыгып кетет деген биз опрос жасап атабыз. Биз ошону дагы Газпром менен сүйлөшүп, ошол газдын котелдун өзүн 100 000 сом деген дагы көп акча да, баары акчаны төлөй албайт. Ошону мүмкүн ошол жагып аткан газдын тарифине киргизип койсо, допустим 1 сомду 1 сом 50 тиен кошуп койсо, анан алар ошо жагып аткан эсебинен жанагы котелдун баасын лизинг сыяктуу болуп төлөп берсе деп, төлөп бергенге деп биз сунуш даярдап атабыз. Демек бул жагы да сүйлөшүлүп жаткан экен. Андан тышкары мен сиздерге бир кызыктуу нерсени айтып кетейин. Мен бир 2 ай болуп калды, Австрияга, Венага барып келдим. Ошол жерде Европа азыр Россия газды жапты да, Европа мамлекеттеринде газ жок калды. Ошол жерде азыркы Европа мамлекеттери ушул ситуациядан кандай чыгып атат? Алар 3000 метр пробурить этип, жана грунтовый суу, тепловой насос деп коет. Ошол жерден азыр отопление алышып атат да. Грунтовый суу жылуу болот. Өзү 10-дан 12 градуска чейин жердин астындагы грунтовый суу жылуу, а бизде 10 эле метрден чыгат. Мына БЧКнын ылдый жагында 10 метрден грунтовый суу чыгат. Ошону биз эгер кошуп бере турган болсок, мына БЧКнын ылдый жагын, бул маселени да карап атабыз. Мен заводдо болдум. Мунун баазы көмүргө, газга караганда дагы, электричествого караганда почти 3 эсе арзан турат. 3 эсе арзан. Кийин көмүргө бир айда 5000 сом кетире турган болсо, бир 2000-3000 менен эле бир частный особнякты жылытса болот. Бул жердин астындагы температурада сууду пайдаланып, ошону подогрев кылат да, электричество да көп кетпейт. Анан автоматикасы болот. Ошол заводко да барып келдим. Мына ушул проектти сөзсүз киргизишти. Бул газдан дагы абдан перспектива. Себеби Европа мамлекеттеринде, Францияда, Германияда 3000 метрден казып, грунтовый сууду чыгарып анан отопление иштетип атат. А биз болсо 10 метр ашып кетсе, 5 метрден эле чыккан. Мына бизге бул эң удобный проект ошол. Мен ошол заводко барып келдим. Буюрса ушуну биз Бишкекке киргизип алсак, экономический жактан дагы, экология жактан дагы биз чоң утушка ээ болгон болобуз. Альтернативалуу булак экен да бул, бардык түрүн карап атабыз. Бул маселе менен биздин шаардыктарга айтып кеттим. Биз эми ушу менен ушул маселени кыш келгенде эле эстеп анан унутуп калган жерибиз жок. Мына жайлы каяка барсак дагы ушул маселени биз көтөрүп атабыз. Ар кандай
жолдорун издеп атабыз. Шаардыктардын абдан кызыктырган анан көйгөйлүү болгон суроолорун бергенге жетишип калайын деп шашып атам. Мына Бишкек шаарында, Борбор шаарыбызда жол маселеси да. Мына көрүп атасыз, кыш келгенде абдан тыгындар пайда болот, транспорт абдан көбөйүп кетти, анан ремонтко муктаж болгон жолдор, оңдолуп аткан жолдор дагы көп болуп атат. Бул боюнча дагы мэриянын пландарында кандай иштер бар? Эмки жылга биз жол маселесине кийинки 2-3 жылдардан жакшы көңүл буруп келатат. 82 көчө ремонт болду. Өтө чоң көчөлөр. Аны мынагы жаңы конуштагылар да билет. Ар бир жаңы конушка азыр жакшы асфальттанган, эки жагы тротуар менен салынып, Кытайдын грантынан 168 миллион долларга жол салынды шаардын ичине. Муну дагы айтып коюшубуз керек, жолдор салынып атат. Бул жетишсиз. Эми бул маселелер кече бүгүн чыккан жок. Бул маселелер канча жылдан бери чогулуп калган маселелер. Андан тышкары өзүбүз 300 миллиондон ашык сомго тротуар маселесин ремонттоп, биз элдерге айталы деп атабыз. Биздин шаарыбыз кичинекей. Жөө эле машинеси жок, жүргөн жакшы деп айталы деп атабыз. Бирок тротуардан ошого даяр эмес. Мына быйыл Акунбаева көчөсүн көрсөңүздөр, Манас көчөсүнөн, Жибек жолу көчөсүнөн, Молодая гвардия көчө өтө 34 километр биз тротуарды быйыл асфальттадык. Биз брусчатканын ордуна асфальттарды салып атабыз. Анан эми биздин планда дагы чоң проекттерибиз бар. Много речка Аламедин, Аларча, Бычканын жээктерин ошо адамдар жөө турган ошо жерге велодорожка кылсак деп пландап атабыз. Анан пешеходный тротуарларды салсак, ошол жерге зона отдыха болсо, каналдардын баарын тазалап бир тартипке салсак дегенде бизде проекттер бар. Муну тилекке каршы эки нерсе бизге байланыштуу. Биринчи финансы маселеси, биздин бюджет быйыл кандай болот, ошондон көз каранды. Экинчи инвестиция тартуу маселеси. Биз инвестиция тартпайынча мондай чоң проекттерди ишке ашыра албайбыз. Шаарда өтө чоң өзгөрүү болуш үчүн чоң инвестиция керек болуп атат. Ошон үчүн ошо инвестиция маселеси менен мен жеке өзүм да иштеп атам. Инвестиция боюнча агенттикти ачтык. Ошол балдарды иштеп атат. Азыр инвестициянын бир чоң булагы мына свалочный полигондо өткөндө мен айттым эле. Ошо мусор перерабатывающий завод куралы деп эки чоң инвестиционный компания иштеп атат. Бирөөгө американский технология менен бир американский компания, бирөө Чех, Европанын Чех мамлекетинин компаниясы иштеп атат. Экспертный группанын келгенине 1 ай болду. Буйруса, ушу эки компаниянын бирөөнү тандайбыз, ошол заводду салалы деп атабыз. Ушундай чоң проекттер менен инвестиция тартып шаардан алсак, шаарды баягы текущий чогулткан налогдун доходун эсебинен шаарды өзгөртүп жибериш кыйын. Бул бир маселе. Экинчи маселе, биз Бишкек шаары 100 миллиард сомдой доходный часть биз чогултабыз. Ошол чогулткан өзүбүздүн тапкан доходубуздан Бишкек шаарына калган 11%. Калган республиканын бюджетке, башка региондардын содержаниясына кетип атат. Бирок шаар, Борбор шаарыбыз болгондо Борборго дагы өзүнүн тапкан акчасын өзүнө калтырыш керек. Мына ушундай маселебиз бар. Бул маселени биз азыр өкмөттүн астында коюп атабыз. Себеби Москва, Астана, Ташкент, Алматаны биз көп айтабыз, мына ушу шаарлар өзгөрүп кетти деп. Аларда 25-30-45%га чейин шаардын өзүнүн чогулткан бюджетинен ошончо процент шаардын развитиясына калат. Бизде развитияга албай жатат. Бюджеттин развитиясы болмоюнча шаарды өзгөртүш кыйын. Бул маселенин үстүнөн иштеп атабыз. Бул эми биздин Бишкек шаарынын биздин кабинет министров менен иштей турган иш-чарабыз. Мына уктурубуз да соңуна чыгып келе жатат. Бир кыскача бир суроо берейин. Шаардыктар ошо шаардын көйгөйлөрү чечилиши үчүн кандай колдоо көрсөтүш керек деги эле шаар бийлигине? Сөзсүз колдоо болуш керек. Эгер биздин шаардыктар бизге колдоо көргөзбөсө, биз чогуу иштебей турган болсок, муну бир ийгиликке жетиш өтө кыйын, көпкө созула турган нерсе. Себеби шаардыктардын ар бир айткан сын пикиринен башка дагы мына президентибиздин указы чыкты. Ошо экология, саначистка боюнча президент указ чыгарды. Ошол субботниктерди өткөзөбүз. Бир жылда эки жолу субботник өткөзүш керек.
тилекке каршы ушул субботникке мен бир канча жолу теледен дагы обращение кылдым, радиодон да сиздер келгенде да айттым. Бирок биздин жашоочулар активный болбой жатат. Өзүнүн заборунун ичинен нары чыкпай жатат да, биз ушун үчүн активдүү болуп субботниктерге чыгып турса биз менен чогуу иштешсе жакшы болот эле. Мен ошону суранат элем. Биздин шаардыктар сиздердин жардамыңыздарга сөзсүз муктажбыз. Кандай сын пикир же кандай сунуштар болсо биз укканга сиздер менен кеңешип чечкенге даярбыз. Биздиги баары тең ачык айкын, эч нерсени жашырбайбыз. Илгери союз убагында народный контроль деген болчу эле. Мына эл өзү контролдоп берсе бизге да жакшы болот эле. Мына жаңы жыл алдыда жалпы бишкектиктерге, шаардыктарга, кыргызстандыктарга каалоо тилегиңиз? Эми жылды жыйынтыктап аяктап атып, эмки жылга биз жаңы жылдан ар дайым жакшы нерселерди күтөбүз, чоң үмүттөрдү күтөбүз, жакшы иш пландарды түзөбүз. Келе жаткан биздин шаардыктардын жаңы жылы менен куттуктайм, баарына ийгиликтерди каалайм. Биринчиден чыдамдуу болуңуздар, жакшы позитив болсун. Жаңы жылдан кандай жакшылык ой тилектерди күтсөңүздөр, ошонун баары тең ишке ашсын. А биз болсо мэрия шаардын службалары сиздердин баягы жаңы жыл убагында, майрам убагында, каникул убагында биз баарыбыз иштейбиз. Сиздердин жакшы жаңы жылды өткөзүп, жакшы маанайыңыздарды көтөргөнгө биз аракет кылып иштейбиз. Жаңы жылда ар дайым ийгилик болсун. Себеби ырыс алды ынтымак дейт, элибизде жерибизде тынчтык болсун, тынчтык болсо ынтымак болсо сөзсүз ойлогон ой тилектерибиздин баары ишке ашат. Өнүгүүдө болот. Өнүгүүдө болот деп ойлойм. Рахмат сизге, урматтуу радио угармандар. Биринчи радионун студиясында Бишкек шаарынын мэри Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович болду. Эмилбек Мырзакулович алдыдагы жакшы чоң бир милдет, максаттар коюлган экен. Жаңы жылда ошол ойлогон ой максаттар ишке ашып, шаардыктардын жашоо турмушу мындан ары дагы жакшыра берсин. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, ушуну менен биринчи радионун негизги маселесин жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.